Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жок каналы. Бүгін 24 май 2023 жыл. Мен Арча Бешикте жүрөм туғандар. Ошол Арча Бешиктен бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи жолу келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер азыр Ойсул Ата көчөсүнүн кесилиш, Ойсул Ата жана Садыбакасов көчөсүнүн кесилишинде турам. Ошол жерден бир аз эле батышты карай бассаңыздар, катардагы экинчи үйдөн кийинки эле киребештен кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан дарек Ойсул Ата көчөсү 71 дарек болуп калат. Бир аз эле батышты карай бассаңыздар, анан Чортекова көчөсү, чыгыш жакта Шералиев, Бага көчөлөрү болуп калат тугандар. Южный магистрал Садыбакасовдон түз эле түштүктү карай басып келе бересиздер тугандар. Эми барып мен калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей тугандар. Садыбакасов көчөсүнөн батышты карай бассаңыздар, экинчи үйдөн кийин эле мондай кирген көчө бар. Кирсеңиздер, катарынан үйлөр. Ошонун мына бул оң тарабындагы үй бүгүнкү чакта сатылуучу үй болуп калат. Мына бул жагдан Чортекова менен деле кирсеңиздер болот тугандар. Ойсул Ата көчөсү мынакей орто кеңдикте, электр энергиялары, газ, канализация бар экен. Кирсеңиздер эле мондай кенен короо. Бул короонун катарынан мынакей кошуналар менен өзүңүздөрдүн баратаңыздар кирип кеттересиздер. Негизинен кошуналар деле жакшы дейт үй ээси. Бул жактагы Ойсул Ата көчөсү номер 71 үй бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат. Так. Ушул үй ээси бул жактардын коосогун өчүрүү данный момент. Бул жакта мондай. Бул мынакей үйүбүздүн көчө тараптан орнотулган дарбазасы тугандар. Көрүп тургансыздардай дарбаза. Жана түз эле кирсек, мынакей бул короосу жер аянты Кызыл Китебинде 8-6 соток, 8,5 сотоктон көбүрөөк, фактически 10 сотоктай бар экен тугандар. Мынакей чекаралар мондай блок менен забор кылынган. Бул батыш чекарасы тугандар, жана бул жакта 148 квадрат метр болгон үйүбүз тугандар. Стенасы бышпаган кирпич, тышкы тараптан жакшы кылып сеткалар менен шубалган тугандар. Анын тышкы тарабынан мынакей текстура чачылыптыр. 148 квадрат метр болгон үй. Алды тарабына кенен көп эле машина баткандай жер, мынакей гүлдөр, мынакей арча дарактары. Арты тарабында деле бактар, хозпостройкалар бар. Аларды да азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм тугандар. Так, дагы эмне маалымат? Электр энергиясы 3 фазалуу, газ бар киргизилген. Отопление деле газовый котел, электр энергиясы жана көмүр менен жылытылган котелдор менен үйдү жылытат. Жана үйүбүздүн түштүк тарабында эле бош жер, кааласаңыздар жер жемиш, кааласаңыздар хозпостройка, эмне салсаңыздар деле болгудай. Так, документтер боюнча Кызыл Китеп, техпаспорт жана ошого керектүү документтин баары бар. Алсаңыздар эле ошол күнү өткөрүп берем дейт тугандар. Документтен проблема жок. Бул мынакей үйүбүздүн батыш тараптан көрүнүшү. Бул жакта тапчан тугандар. Мына ушундай. Эми азыр кирип үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң чыгып кайра айланып арт тарабында бактар, хозпостройкалар бар. Аларды да бир чекеден көргөзөм. Мынакей бул негизги кирүүчү эшиги үйүбүздүн тугандар. Мынакей тугандар, бул үйүбүздүн кире бериши. Коридор, оң тарапка карай кирсек бөлмөлөр, сол тарапка карай жүрсөк дагы кухня, душ, калган бөлмөлөр бар. Жалпысынан 148 квадрат метр болгон чоң үй. Киргенде эле мынакей раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Жана батыш тарабынан мынакей катарынан терезелер тугандар. Азыр оң тараптан бир чекеден көргөзүп баштайын. Мынакей бул жакта киргенде эле мондай бир бөлмө. Көрүп тургансыздардай ремонт, полдор ламинат. Жана көрүп тургансыздардай бөлмөлөр аралык эшиктер жыгачтан жакшы жыгачтан болгондой көрүнөт. Келгениңизде өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот тугандар. Андан ары бул жакта мынакей зал. Бул жакта зал. Чыгыш тарабынан терезе, полдор ламинат. Батыш тарабынан терезе тугандар мынакей. Так, андан ары бул жакта конок бөлмөсү мынакей. Чыгыш тараптан катарынан 2 терезе. Көрүп тургансыздардай ремонт. Отоплениянын батареялары ар бир бөлмөдө мынакей. Андан ары бул жакта дагы бир мындай чакан бөлмө жайгашкан. Андан ары
түз эле жүрсөк, бул жерде кухня. Окей. Газовый плита, электрический плиталар камераның тылсылы чыгарылган. Батыш тарабынан терезе, отоплениянын чыгыны батареялары жана бул жерден бул жакка карай жүрсөк, үйдүн арты тарабынан чыгып кеткен экинчи негизги кирүүчү эшик, душ, ажаткана жана бул жакта катарынан мындай 3 бөлмө. Биринчиси мындай бир холл экен туугандар. Оң тарапта бир спальня бөлмө. Түндүк тарабынан терезе. Бул жагында дагы бир мындай балдар бөлмөсү жайгашкан. Балдар бөлмөсү. Анан арты тарабында жана айткандай дагы жер бар туугандар. Черешня абактары, навес, ажаткана, мына ушундай кондиционер деле бар экен, жана ошондой эле ушул холдун ылдый тарабында подвал, же болбосо погреб дейби, ушундай подвалы бар туугандар. Эми андан ары бул жакта мындай коридор. Бул коридордон түз кирсек, бул жерде бир кладовка. Сол тарапка карай кайрылсак, коридор дагы сыртка чыгып кете аласыздар. Оң тарапта үйдүн ички тарабындагы ажаткана жана душ жайгашкан. Суусу Аристон менен жылыйт. Мына ушундай. Андан ары түз чыксак, мынакей бул жакта үйдүн арты тарабы. Азыр ары жактан айланып келип, бир чекеден бул жагы менен маалыматын берем туугандар. Так, мен карле сатылуучу үйдүн коргосундамын туугандар. Эми андан ары үйдүн арты тарабы менен айланып өтүп, сиздерге калган маалыматты берейин. Так. Бул үйдүн чыгыш тарабы. Майына жер жемиши, гүлдөр, мондай алма бактары туугандар, өрүк багы бар экен мынакей. Анан мынакей бул үйүбүздүн түндүк тарабы болуп калат. Жанакы экинчи негизги кирүүчү эшиги, навес, черешня бактары, бул жакта жакын мындай тооканасы бар окшойт. Азыркы учурда бош, ит кабаган жерби. Анан отоплениянын котел жайгашкан жер. Инструмент сактаган мындай склад, үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана туугандар. Отопление, паровой отопление. Так, ичинде көрсөтө кетейин. Көмүр менен жылыткан котел, газ менен жылыткан котел жана 3 фаза менен жылыткан тендер үйдү жылытат туугандар. Үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана ушундай. Так. Дагы эмне маалымат? Так. Айтылбаган бир эле бул үйдүн баасы калды окшойт. Бул үйдүн баасы туугандар $120,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга эсителдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.